Бақыт бұл қалағаныңды ішке ашыру емес, ішке ашырып жатқан нәрсе бақыттың өзегін түзет дейді. Демек, біз бақыттылымыз. Анткени урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып жатабыз. Саламатсыздарбы? ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ыргайланган өмүр көрсөтсө. Бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз дагы өзгөчө, анткени өмүрүнүн бардыгын кыргыз искусствосуна, кыргыз поэзиясына арнаган ардактуу, сыйлуу, кадырлуу конокторубуз бар. Саламатсыздарбы? Анда жалпыңыздарды таныштыра кетели. Керемет мына ушул кайрыктары менен жалпы ыр сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган, бүгүн дагы мына ушу ырлары эл ичинде жашаган композитор Кыргыз Республикасы элерси Каныкей Эралиеванын чыгармачылыгы, ырлары, керемет кайрыктары. Негизи эле мына ушу Каныкей Эралиеванын
мына ушу жакшы ийгиликтери туурасында биз мына ушу көрсөтүүбүздөн сөз кылабыз. Ал эми биздин мына көрсөтүүбүздүн кадырлуу мейманы кыргыз эл акыны, бүгүнкү күндө адабияттын аксакалы, көптөгөн жаштардын устаты Анатай Өмүрканов агайыбыз да бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Каныкей эже, кош келиңиз. Сизди куттуктайбыз. Анткени дагы талбай, дагы ырларды жаратып, эмгек жаратып келесиз. Эмгек адамды жараткан деп бекеринен айтылбаса керек. Ошондуктан сиз баянды ушул окуу жайга келгенче эле үйрөндүңүзбү же окуу жайга келип үйрөндүңүзбү? Биз илгери бала кезде Актала району Дөрөлжүн селосунда ошондо Маадамбек Алмакунов деген оончу болгондо, сабак берип, музыкант экен, билимдүү, Күрөңкеевди бүткөн экен, Мураталы Күрөңкеев окуу жайын. Ошол агайдан сабак алып калганбыз да. Башталышы ошондон да. Башталышы. Анан аккордеон аябай чоң болуп, анан баян, кичинекей баян ошондо кичине кармалап үйрөнүп, менен кошо тиги Турдубек Чокиев агам дагы экөөбүз чогуу барчубуз да сабакка. Ал менден мурда үйрөнүп алып, анан ал Маадамбек Алмакунов агабыз кийин нарынга кетип калганда, анан Турдубек үйрөнүп калды да, мен кичинекеймин. Анан Турдубектин артынан калбай жүрүп, үйрөтчү деп атып калган үйрөнүп алгам. Турдубек Чокиевке да ыраазычылык билдирели. Ал киши бүгүн келмей эле, тилек каршы себептерден келе албай калды. Бирок ошентсе дагы мына ушу чыгармачылыктын өнөр дүйнөнүн башаты ушундай экен да. Кийин ошол баян классын бүтүрдүңүз, Күрөңкеев окуу жайын. Анан 8 классты бүтүп, ага чейин баянды сызгырылтып ойноп калгам. Оон чыгарып, ошол 4-классыман баштап оон чыгарып далалат кылып. Анан кийин ошо 8 классты бүткөндөн кийин ошо Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайына баян классына киргем, даярдоо курсуна. Андан ошо менен ошо жол менен келатабыз. Эң сонун Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын баягы тузу оор окшойт. Бүгүн ошол жерде жүздөгөн жаштарга билим берип, жол көрсөтүп, музыка дүйнөсүнө тарбиялап келесиз. Албетте, мына ошо сиздин ырларыңызды карап отурсак, биринен бири өзгөчө да. Көптөгөн мына ошо акындардын ырларына экинчи өмүр берип, мына обон жараттыңыз. Алардын бири мына кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов агайыбыз биздин төрүбүздө. Кош келиңиз агай, биздин көрсөтүүбүзгө. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Каныкей Эралиеванын мына ушул обондору сиздин ырларыңыздын сөздөрүн кооздоп отурат да. Айтсаңыз, кайсы жылдардан баштап чыгармачылыкта бирге иштеп баштадыңыздар? Каныкейлер жана өзү айткан училищага келгенде кичинекей кыз болчу, баянын тартчу. Кийин Атайбек барып кошулду. Ошо менен биздин мындай байланышыбыз чыгармачылыктагы мындай агай инилик жагынан дагы ошол учурга туура келет. Туугандык жагы дагы. Көп убакыт өтүп кетти. Канчасы убакыт дегендей, бирок ошондон бери биз чыгармачылыкта дагы мындай ар кыл жашоодун учурунда дагы бирибиз колдоп, сүйөп, таяп, бирибизден бирибиз үйрөнүп келатабыз. Туура, сиздин сөздөрүңүз мына ушул кайталангыс саптар менен жазылат. Баардыгы жакшы билет поэзия сүйүүчүлөр. Ал эми Каныкей Эралиева мына ушу сиздин сөздөрүңүзгө жан киргизип обон жаратат. Алдырлардын бири мына көп, мисалы үчүн айтсак, акыркы коңгуроо деген ыры мынакей ар бир мына ошо мектептерде салтанатта жаңырат агай. Анан эң биринчи кайсыл ырыңызга обон чыгарды? Кандай купуңузга толдубу, уктуңуз сиз дегендей? Ошол учурду бир эстеп берсеңиз. Ал убакта эми Каныкей жашыбак, бирок ошондо эле абдан тырышчак болчу бул. Атайбек экөө ошондо чогуу окушчу, бириникин бири окуп, бириникин бири сындап, өзү эң жакшы касиет да. Жакшы сынчыны таба албайсың. Ак дилинен жарылып, чынын айтып турган киши, ал өтө таланттуу киши. Анан бул экөө тем более бир үй бүлө болгондон кийин өтө жуурулушуп, ал жуурулушу чыгармачылыкка өтүп, ошон үчүн чыгарманын даандуу болушу, чыгарманын укулуктуу болушу, айырмаланып турганда да. Бүгүнкү күндө Каныкей Эралиеванын ырлары эл ичинде дагы деле жашап атат. Ыр сүйүүчүлөр дагы деле ырдайт. Жашайт, түбөлүккө жашайт. Ыр эч качан өлбөйт. Ыр өлбөйт. Поэзия, бул искусство деген, маданият деген
мындай салкын көз менен карашат. Бул чындыгында өлбөстүктүн жолу. Эң сонун агай. Анан дагы бир Канкералиянын өзгөчөлүк жагы агай. Баягы айтып коет го, азыр Кудай берген таланты, бул үнү. Ошол ырларын өзү ырдай билгендиги элге жеткирип, ошол жагында айтсаңыз. Эң жакшы Кудай берген таланты, андан дагы өзүнүн Кудай берген мүнөзү. Көп ырчылардын мүнөзүнүн мындай бир опурталдуулугунан көбү жана чийинден чыгып кеткендери да көп. Ал эми бул канекей өзүнүн болгон турпаты өтө жөнөкөй. Өтө жөнөкөй болгон менен өтө адептүү, өтө тартиптүү. 1,5 саатка чыгып көр. Ошо бул өзүнүн чыгармачылыгына кан жанын арнап койгон. Ал күн сайын изденет, күн сайын ошодон бирдеке табат. Ошон үчүн жана бунун чыгармачылыгы жеңилдей көрүнөт. Самом деле аны мындай жүрөктөн жүрөккө өткөрүп, эл ушунчалык жакшы көрөт. Эң сонун. Esке salıp jogolgon mahabatты köp kütүүдөн sargayıp aram tapkan joluguşu бүгүnkү мага жакты joluguşu бүгүnkү мага жакты суранам ушул ырды коштошууну туралы капарга албай эки башка жол күтүп эртеңдерден талдыр бөлгөн жактарга сапар алмай талдыр бөлгөн жактарга сапар алмай
адамды эки нерсе картайтпайт. Биринчиси жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз дейт. Анатайга жакшы баа бердиңиз. Мынакей мүнөзүнө дагы анан ырлардын сөзүн талдай билген дагы. Да, талдай билет. Бул өтө башкача. Айтсаңыз, Анатай агайдын мынакей ушул ырларынан бир кыскача тарыптарын айтып берсеңиз, акыркы коңгуроо мына. Акыркы коңгуроо 20 жаш кезине чыкканда бир полоса болупту, бир бет. Анан ленчил жаш кезди ошо биз ошо кезде жаштардын сүйгөн кезди эле да аябай. Анан ошол жерде Касымалы Байалиев менен жолукканда деген ырыңыз чыккан. Анан ошо эң аяк жеринде акыркы коңгуроо деп бир 2-3 куплет жазылыптыр да. Анан ушу көрүлө ушу жүрөккө тык деди да, ушуларга эме музыка жазайын деп. Анан кийин жазып, он бат эле чыкты. Анан кийин Анатай байкелерге жолугуп, ошо дагы бир куплет жаздырып алдым, байке. Ошондо биринчи куплет кайрымасы менен, экинчи куплет кайрымасы менен, анан биринчини кайра кайталап, жолугуш үчүн тарайлы деп бүтөт да аягындачы, ушундай жакшы ой мененчи. Анан ошол акыркы коңгуроону ошо бат эле радиого жаздырып, Атайбек аккордеондо, дагы бир биздин жолдоштор плекторду ойноп, гитара ошо менен радиого жаздырып, бат эле элге тарап кетти. Азыр акыркы коңгуроо жашап атат. Бүгүнкү күнгө чейин. Бул жерде мен огондондо байкемдин ошол ырынын эң бир сонун тереңдиги, нукуралыгы айбагандай. Эң бир жакшы ойлору ошол ырды огонду көтөрүп турат да. Сөз жакшы болсо ошончолук огон жакшы чыгат. Анатайга айтсаңыз, акыркы коңгуроо бул мектепти бүтүп атканда жазылдыбы, же качан? Бул менде оюмда. 10 класс бүткөндөгү ыр болчу. Караңызчы. Ал тиги Киров мектебинде окугам, Таластагы. Райондук кесипке чыккан боюнча калган ошол. Эң сонун. Сиздин дагы бир кийинки жазылган дагы бир керемет саптарыңызга Каныкей Эралиева огон жаратты бул күн желеси. Мунун сөзү да өзгөчө, Каныкей эже. Анатай байкем көп сөздөрүнө мен дагы жаздым, Атайбек да жазды. Бар болгула деп деген ырыбыз, Акшоола балдар хор менен ырдаган, азыр Гүлнур Сатылганова ырдап жүрөт. Да башка ырчылар жүр. Ошондой эле Эне жердин жүрөгү деген ыры. Жашыл арал деген. Караңызчы. Айттырбай бил деген. Үмүтүмдүн терезеси деген ырыңыз. Аталыштар эле өзгөчө. Көп, байкем ошо мен эле бир 15-20 ырына жаздым да. Атайбек андан көп жазды. Ишыл Атай экөөбүздүн ырларыбыз, Анатай байкем сөзүнө жазылган обондорубуз бир чоң китеп болчу деп болуп калды. Эң сонун тарыхка бай обондор дейт. Биз азыр Анатай Биркановдун сөзүнө обону Каныкей Эралиевага таанды күн желеси деген ырды тартуулайбыз. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Tereze'de
kanadıma Güncelesi göründü Güncelesi Uzak kısqa ömürdü Каныкей эже дагы деле талбай ырларды жаратып жатасыз да. Кайсы акындарды сөздөрдөн кайрып жатасыз? Ошо эми биз баягы поэзияны аябай жакшы көргөн адамдарга кирип окшойбуз дегенде биз ушул илхамды ушул жакшы ырлардан табабыз да. Жакшы сөзү жакшы болсо, биздин көңүлгө оюбузга төп келсе, ошого жакшы чыгарма жаралат да. Анан ошол Сагын Акматбекова, Бактыгүл Чотурова, Назгүл Осмонованын сөзү, Жыпар Исабаеванын, Марка Аматовдун ырларына, Надырбек Алымбековдун ырларына жаздык да, дагы жазып келатабыз. Анатайга айтсаңыз, мынакей ушу Каныкей Эралиеванын ыр тандоосу, сөздү баалаганы, сөздү тандаганы мынакей Надырбек Алымбеков өңдө сиздин ырларыңызга бир топ мына акындардын ырларына оон жаратат. Демек бул сөздү баалай билгенден да. Албетте, албетте. Мына өзүң карап отурсаң, оончтардын кээ бирөөнүн сөздөрү bir aleşimde külkün gelip şimdi. Alemi Kanıkey'din, Ataybek'tin, azırkı mıktı oğunçlarının birinde dahi slavı sap, yolusa bir tak emes oylar çok güzel. Antpese ırcaşay albay kılat. Bir yerden aksap kılat dahi, anam şu menen özünün küçün sululuğun joğut öğret. Alemi ыры дагы, музыкасы дагы анан аткаруучу эң негизи. Каныкей кандай аткарат? Өшө төп келип. Бир эле Каныкейди айталы, кандай аткарат? Анын аткаруучунун чеберчилигин биз айта элекпиз али. Ал өзүнчө, ал ырдын тексти ар бир муңундан турат. Аны биз санайбыз, туура? Туура. Саана ошондой келтириш керек, музыка ошондой болуш керек. А деген азап. Азапында да бирок ошо азапка чыдаш керек. Мына Каныкей жанын жаңырып чыдап, азыр үзүрүн көрүп отурат.
негизи эле ар бир ырдын өзүнчө тарыхы бар. Анатай агай, бүгүн дагы сиз талбай ырларды жазып келесиз, көп жаштарга жол көрсөтүп келесиз, устатсыз дегендей. Каныкей Эралиева дагы мына ушундай сиздин артыңыздан эле келатат, баягы көчүңүздү улап дегендей ырларыңызды. Бүгүн дагы Каныкей эже дагы деле талбай ырларды жаратып жатасыз да. Кайсы акындардын сөздөрүнө кайрылып жатасыз? Ошо эми биз баягы поэзияны аябай жакшы көргөн адамдарга кирип окшойбуз, дегенде биз ушул илхамды ушул жакшы ырлардан табабыз да. Жакшы сөзү жакшы болсо, биздин көңүлгө, оюбузга төп келсе, ошого жакшы чыгарма жаралат да. Анан ошол Сагын Акматбекова, Бактыгүл Чотурова, Назгүл Осмонованын сөзүн, Жыпар Исабаеванын, Марка Аматовдун ырларына, Надырбек Алымбековдун ырларына жаздык да, дагы жазып келатабыз. Анатайга айтсаңыз, мынакей ушу Каныкей Эралиеванын ыр тандоосу, сөздү баалаганы, сөздү тандаганы, мынакей Надырбек Алымбеков өңдө сиздин ырларыңызга бир топ мына акындардын ырларына оон жаратат. Демек бул сөздү баалай билгенден да. Албетте, албетте. Мына өзүм карап отурсаң, оюнчулардын кээ бирөөнүн сөздөрү бир алешем да, күлкүм келет чынында. Ал эми Каныкейдин, Атайбектин азыркы мыкты оюнчулардын биринде дагы слабый сап, же болбосо бир мындай так эмес ойлор жок десе. Антпесе ыр жашай албай калат. Бир жерден аксап калат дагы, анан ошо менен өзүнүн күчүн, сулуулугун жогото берет. Ал эми ыры дагы, музыкасы дагы анан аткаруучу эң негизгиси. Каныкей кандай аткарат? Өшө төп келип. Бир эле Каныкейди айталы, кандай аткарат? Анын аткаруучулук чеберчилигин биз айта элекпиз али. Ал өзүнчө, ал ырдын тексти ар бир муңундан турат. Аны биз санайбыз, туура. Туура. Саана ошондой келтириш керек, музыка ошондой болуш керек. А деген азап. Азаптын да бирок ошо азапка чыдаш керек. Мына Каныкей жанын жан куруп чыдап, азыр үзүрүн көрүп отурат. Сонун Надырбек Алымбековдун ырдалып бүтпөйт махабат деген ыры да көп ийгилик алып келди. Каныкей эже ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ырдалып бүтпөйт махабат кызык болгондо биз баягы Надырбек байке Карабалтада баягы килем комбинатын иштеген бүт акындын баары, ырчылар бара берчи, жардам бер деп. Анан биз дагы уялып тартып, бирок барып ырларын алып кеткенбиз. Надырбек байке ошол көп жардам берди. Абдан көп жардам берди баягы иштеп тургандачы. Анан ошол ырлардын ичинде ырдалып бүтпөйт махабат бар болчу. Анын баягы бат эле оон жаздым, бат эле чыкты да чыгарма жаралды. Анан жаралышы татынакай. Ооба, абдан жакшы, мага да аябай жакты. Анан өзү уга элек болчу. Анан Ошко бир творческий чыгармачылык концерт менен барып, анан самолетто чогуу учтук да. Анатайга кызыгы да, Надырбек байке Маркабай Аматов бар жанында иншалла. Анан бүгүн кечинде саат 5-те тиги Ош драма театрында баягы биздин кече болот. Ырдалып бүтпөйт махабат деген көк китеби чыккан, ошонун бет ачары. Анан мен айттым, бул ушуңузга мен оон жазгам, анда ошону келип ырдап бер деп. Анан кызыгы Атайбек ошондо оор больницада эле да, анан эми кимге ойнотом деп. Тиги оюнчуга бар, мен ырдап берейин, ушу оон ойноп берчи десем. Өзүм деле баян мен аккордеон менен тартып ырдасам болмок да, бирок тартындым да баягы. Анан болот токтобай анда жаш жигит эле, анан угуп көрсөң десе ырдасам макул, ал сразу ошо илип алды да, слуху күчтүү экен. Анан ошол жерден анан экөөбүз кечке чейин заниматься этип, анан кечинде ырдап бердик. Баягы кечеде бет ачары ошентип ачылган. Анан анда Надырбек байке түшүнбөптүр да, баягы сахнада отуруп өзүм айыме болуп. Кийин айтат, ой, жакшы болуп турбайбы, мен баягы байкалап турдум. Эң сонун анда биздин сөзүбүз кур болбош үчүн сөзү Надырбек Алымбеков, обону Каныкей Эралиевага тандык. Ырдалып бүтпөйт махабат. Биздин көрсөтүүбүздө кыргыз эл артиси Каныкей Эралиева, кыргыз эл артиси Султан Каримов. Тосуп алыңыздар.
бактылуу инсандарсыздар. Сиздер эки заманды көргөн инсандар деп билебиз да. Союз убагы, анан бүгүнкү күндө эгемендүүлүк турмушта. Анатайга айтсаңыз, ошо Союз убагында эле баягы аялдардан чыккан, айымдардан чыккан композиторлор аз болгондой, обон чыгаргандар. Азыр эле эми абдан көбөйүп кетти да, бирок баягы Жылдыз Малдыбаева өңдөө бир топ мына композиторлордун катарында дагы кийин мына азыркынын баягы Залкары деп айтсак болот, Каныкей Эралиева. Ошо Каныкей Эралиеванын жалпы ырларына, обон дүйнөсүнө, анын эмгегине сиздин бир жакшы тилегиңиз, сөзүңүз. Кейде ошондой мыкты чыккандар бир жарк кеткен жылдыздай болуп, анан кийин өзү өчүрүп байкалбай калган учурлар да көп болот экен. Бул Каныкейдин алардан айырмачылыгы бул өзү менен өзү иштеген абдан жакшы өзү иштеген. Буга калем кармаганын баары анталбайт. Тияка барып, тиги досуна, буяка барып, кандай деп ойлоп отура берет. Ал эми бунда Атсыбектин өзүнүн өзү колдогон, өзүн өзү тереңден билген касиет бар да. Мен буну жаза алам, мен буну жазып коем деген ишеним турат ар жакта. Караңызчы. Ошон үчүн бунуку жемиштүү тез, эгерде мисалы үчүн кээ бир композитор бир айда бирди, экини, үчтү чыгарса, бул 5ти чыгарат. Бунун иштөө жөндөмдүүлүгү, анан кийин бунун билими, тереңден алган, улуулардан алган билими, ошонун баарын сактап өзүнө азык кылып, ошондон азыктанып, ошондон кубаттанып келатат. Бул өтө чыгармачылыкта өтө керектүү нерсе.
жакшы сөздөрдү сүйлө, жакшы ойлорду ойлон, жакшы иштерди жаса дейт. Мына 3 нерсе ийгиликке жеткирет дейт. Биздин бүгүнкү коногубуз Каныкей Эралиева дагы мына ошо элибизге дайыма жакшы сөздөрдү айтат, жакшы оңдорду жаратат, анан талбай иштеп келет. Демек мына ошо ийгиликке жеткен инсан деп биз дайыма баалап келебиз. Каныкей эже, анда сөз кезеги сизде. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мынакей сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө болуп атат. Анда сөз сизден болсун. Чоң рахмат Айбек, ушундай ыргайланган өмүр деп ушундай теманы коюп, ушу өнөр адамдарын жакшы жагын, жакшы эмгектерин көрсөтүп атканыңарга силерге чоң рахмат. Элтир каналына, сен өзүңө, сенин командаңа. Аны мен кааларым ушул эң башкысы заманыбыз тынч болуп, эл журт эсен аман болуп, чыгармачыл адамдын тилегени эле жакшылык да. Ошол адамдарга каалообуз ушул биздин жакшы оңдор, жакшы жараткан ырларыбыз кайсы адам уккан адамдын жүрөгүнө жетип, жакшы ойлорду, жакшы сезимдерди жаратса биз бактылуубуз. Көйлөрдүн артында сен да мендей мен тарапты карарсың. Түнкү шамдар шуулдаган теректер кыйма чиме жолдорго көз саларсың. Кыйма чиме жолдорго көз саларсың. Сен да мендей жумубаста көзүңдү тургандыр сагынычтан бөлкүрөгүң өрттөнүп. Сагынычтан бөлкүрөгүң өрттөнүп. Бүтпөчүдөй сезилип жолугушчу күндөрүбүз кечиги жаныбызда жүргөн менен канчалар жанчы жалгыздыкты кечирип жанчыда кыз жалгыздыкты кечирип жакын менен жашап атып бир шарда Şendili
juruluşak dilimiz, juruluşak dilimiz. Көп билген адам акылдуу эмес, билими элге керектүү адам акылман дейт. Бүгүн биздин студиябыздын төрүндө бир эмес эки акылман инсан отурат. Сиздерге ыраазычылык, ана таягай бар болуңуз, көп жашаңыз, дагы керемет ырларды жарата бериңиз. Ал эми Каныкей эже сизге талбас эмгек, тоодой тоскоолдукту жеңет дейт. Бүгүнкү күндө мына ушул жүздөгөн, миңдеген адамдар сизге ыраазы болуп келет. Анткени өзүңүз ошол жерде иштеп бир эле учурда талбай кайра балдарды тарбиялап,
аларды дагы музыка тарбиялаган бул чоң эрдик. Бар болуңуз, чыгармачылык бийликтерди каалайбыз. Анан керемет оңдоруңуз жарыла берсин. ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтсү, өзүңүздөр билгендей, дайыма ийгиликке жеткен биздин элибиздин ичиндеги мына ушу ырчылар, оңчулар, композиторлор, акындарды мына ушу чыгармачылыгы жөнүндө сиздерге жеткирип келебиз. Бүгүн дагы биз кайталангыс талант, керемет обондордун автору Каныкей Эралиеванын чыгармачылыгы туурасында сөз кылдык. Каныкей эжебиздин ырлары Кыргыз барда түбөлүккө жашай бермекчи. Биздин көрсөтүүбүзгө ортоктош болуп жардам көрсөткөн Бишкек шаарындагы Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Аянбастан көкүрөктүң ачайын аптыктырган борондорго ак карга такыр башка ойлор менен жашайын алып кетчи мени башка жактарга эстен чыксын көптү баштан өткөргөн мен бир аял сен оюнчук экени калсын жерлер кулак болуп көз көрбөгөн жүр жактарга кетели көз көрбөгөн жүр жактарга кетели бир кирели канжын ашкан калага бир чыгалык каңгыраган талага мен жүрөккө карабайын жарага сен оюнчук экениңе караба эстен чыксын көптү баштан өткөргөн мен бир аял сен оюнчук экени калсын жерлер кулак болуп көз көрбөгөн жүр жактарга кетели көз көрбөгөн жүр жактарга кетели. Biz jakkan ot ahır ölçüş gerekli Hiç kim biz hiç kimdi çok koy Kapkavuşar kartada jo eletti Cürsüz ağı hiçbirine toptovoy Esten çıksın köptü baştan ötkürgün Men bir ayal sen oyuncuk ekeni Kalsın yerler kulak bulup göz görgün